Assalamu alaikum, men Surom. Balam 7 yaşta. Ata-enemdin kolunda. Men enesi bolam. Çet mamlekette işteyim. Atasının semiyası var. Meni oylantқан nerse balam жалған süylöp baş berbey köçöge ketip kalıp üyde kança akça alat eken urdap. Til albay emi medresege ele okutsam bı je özüm janıma alıp kelip alsam bı kantebиз bilbey turam. Küçüğüz jetpey atat emne kılaylık deydi. Üy bülöğünün buzuluğusu sebepsiz bir nese menen akılsız ata enenin ajırашуусу ballarına bolgon zapkısı mına ушундай болот. Устазыбыз Чубак ажынын айткан сөзү бар. Сага аял табылат, сага эр табылат, балдарга ата эне табылбайт. Шундай бир ойлоп койгула. Сүйбөй калдым, башка жок эми болду эми баланы ойлоп, ата энени ойлоп эми жаш бала эмеспиз да сүйүү деп 40ка чыгып 60ка чыгып жаңа сүйүү деп. Сүйүү башталышында сүйүп андан кийин эмне урмат сый болот. Болду эми үй бүлөнү бекем кармап, bunun sebebi эмне болуп атат? Атанын тарбиясынын жоктугунан. Ата башка семьяга кетип калган, апа акча таап жүрөт, балдар чоң ата чоң энесинде калган, карыган, алар тил укпайт аларды. Ана ошондон улам анан биздин коомубузда анан кийин тарбиясыз, адепсиз балдардын чыгышы ошондон болот. Ошон үчүн аталар, энелер көңүл буруш керек. Балдарга тарбия силердин аманатыңар. Өзүңөрдүн нафсиңерди ойлоп, балдарга зулумдук кылбагыла. Мен жанагы балдар үйүндөгү ташталып калган балдардын ата энеге болгон муктаждыгын көрүп, ушунчалык жүрөгүм ооруду да. Аларга ата эне сулуу болушу, ата энеси бай болуусун бир дагы бала үмүт кылбайт экен. Менин чоң гана мен балам деген атам болсо дейт экен. А биз болбогон бир нерсе менен мен муну жактырбай атам, анан бул келишпей атабыз, анан андай мындай болуп атат деп ажырашып, ортодогу балдардын ата энеге болгон мээримин жокко чыгарып, ата энеге болгон мээримин суусатып кыйнаган, бул жакшы эмес иншалла. Ата энелерге бир канкуу болсун, мындай сөз болсун иншалла. Балдардын келечеги биздин жашадык эми. Адам 60-50 жаш, 60 жашка жашайт экен. Балдардын тарбиясына көңүл бурсун. Эми медресеге бере турган болсо иншалла жакшы болот. Жакшы медресеге берсе ал жерде ислам тарбиясын көрсө иншалла. Бала эмне болот? Ошол тартипсиздик, тарбиянын жоктугунан ошондой нерсеге барат. Иншалла медресеге барып калса, Кудайым таалам иншалла ал балага эмне болот? Иншалла туура жолун көргөзөт, адеп ахлагын үйрөтөт, сонун болот иншалла. Ошо медресеге бергениңиз жакшы.